Достор, наконец-то Нурлан байкеге жолуктук. Бизгече воскресенье келип алыптырбыз да. Ошо. Воскресенье выходной да. Ошо выходной. Выходной болуп калат. Пока что бир эки идея бар, ошону өзүңүз да сизге да айтып берсем, анан бир аз сорттоп кайсыга кетсек жүрөгү. Кел анда. Рахмат. Бир эки идея болду. Биринчиси ошо негизи Нисахар жакшы кетип атат го азырчы. Нисахарда социальный проект болуп, анан биз өзүбүз эми айылда болгондон айылда деле көп магазиндер текшерилбейт. Может ошо Нисахар сыяктуу дүкөндөрдү кыдырып, просроченный товарларды карап, анан бул иши может Нисахар менен иштешип кетсеби деген да бир идея бар. Ал социалдык блогерлик кирип кетет, ал эми сонун эле нерсе, негизи элге керектүү нерсе, бирок андай проекттер көп эле болуп калды окшойт. Мисалы ошол эле ревизор деген бар эле ошто, анан бул микрофонуң бар. Андан тышкары Нисахардын өзү, Нисахарда азыр ошол умарлар иштеп атышпайбы, андан тышкарыдан эл билсин. Нисахардын эски кадрлар өз канал ачып алган алилер. Анан ал жак негизи жакшы тема, кызыктуу тема, трафиктер көп. Бирок будешь вторичным. То есть кайталанмай болот да. Желательно бизге эми ар бир тебе же нужно свой контент найти, өзүң контент табышың керек да. Өзүң контентин табышың керек, ошол контентке жараша өзүң аудиторияңды табышың керек да. Нужно создать голубой океан деп коет. Ошого дагы кандай варианттар бар? Дагы экинчиси ошо жана Антон Птушкин деген бар го. Жана коз жерлерди кыдырып тартып өзү жалгыз элечи. Атмосферный. Атмосферный коз жерлерди тартып айтып берейт. Бизде деле Кыргызстанда коз жерлер көп. Иностранецтерге, кыргыздарга деле балким кызык болобу деген. Ой. Жакшы, ал деле жакшы. Ал тематикада, ал, короче, атмосферасы менен ала турган контент, анан ал жерде сүйлөбөгөн үчүн дүйнөгө аракеттенсе боло турган контент. Биз ошол эле нерсени азыр Кекеевте кылтабыз. Кекеев Лайф деген YouTube каналда. Буюрса дүйнөгө чыгаралы деген максат менен. Бирок сен азыр чоң өзүң негизги бизнесиң жок, анан кийин операционный расходдор чоң болуп калышы мүмкүн. Плюс ал жакта абдан сонун жерлерди кыдырышың керек болот, убакыт көп кетет. Контент дорогой. Бир выпускың келет, тебе себес, я не знаю, $500 чейин чыгып кетиши мүмкүн да, жок дегенде. Кичирөөк бирок мындай кызыктуу темадан баштап көрөсүңбү? Интервью болобу, бирок интервью да көп болуп кетти. Өзүм деле ушу мирзаматов болуп жүрбөйм. Кайсы тематикада бар? Бар го, үчүнчүсү ошол челлендж формат деп ойлоп аткам. Негизи экспериментальный каналдар көп экен го, анан эксперимент менен мындай челленджди аралаштырганчы, мисалы үчүн бир жерден сүзүп өтүү болобу, бир жерден секирүү болобу, же челлендж болот го, кызык. Бирисин күйгүзүп көрөсүң, бирисин куруп көрөсүң. Көрөм, эксперимент сыяктуу, мындай чакырып таштап, ошол нерсеге жетүү сыяктуу дагы идея болчу, бирок жакшы болобу. Өзүңө кандай негизи контент тандап атканда өзүбүзгө ар дайым жагып келген нерсе жана кенен аудиторияга кызыктуу болуп турган нерсе, пайдалуу болуп турган нерсе, күлкүлүү, кызыктуу, пайдалуу ошол критерийлерге отурса жана өзүңө жагып атса, эң негизги өзүңө жагып атса, ошол нерсени кылып көрүш керек. Эмнеге дегенде ал контент если даже не залетит, ал көрүлбөсө деле ты же кайфанешь, өзүңө жаккан нерсе, убактын жокко кетирген эмес болосуң да. Выпустар канча мүнөттүк болот? Выпусктар 15-тен 30 мүнөткө чейин ойлоп атам. Может, часть кылып бөлүп койсо болобу депчи. 15 болобу, 30 мүнөт болобу, динамиканы кармаш керек болуп калат. Эмне дегенде көргөндө кызыктуу болуп туруп кармаш керек да, ошол жагына көңүл бурушуң керек болот деп ойлойм. Жана аудиторияң азырынча бул толугу менен Кыргызстанга экен анда, э? Ошо ойлоп атам да, 1-2 жылдын ичинде Кыргызстанды бассак, анан СНГге чыкса, андан кийин дүйнөгө аракет кылып көрсөтөт. Бир баштап көрөш керек экен да. Азыр мына ошол выпустун ичинде болот окшойт анда, тартып атканда. Бул дагы ошо историяда мен өзүм кантип блогер болуп баштаса болот, кантип этаптардан өтүш керек. Баары эле блогер болгуң келет, эле на словах Лев Толстой деп коет го, сүйлөй берет экенсиң, кылгың келгенде. Өлө ор экен да, мисалы үчүн. Сени бир Мирзаматов влогко чакырам окшойт, конок катары. Жакшы бир кейс жардыргын, 500 000 просмотр алсак, достор, ушул выпуск Мирзаматов влогко конок катары чакырам. Да? Келесиңби? Же тотпой коесуңбу? Конечно, с удовольствием. 500 000 алсак эле сүйүнгөнүм эле келем го. Сонун буюрса бир баштап көрөш керек. Челленджди ошо кандай кылсак деп ойлойсуз? Кандай болсо жакшы удержание болот, элге кызык болот. Челленджди өзүбүз эле таштап неметкенибизби же?
Азыр биз билген тенденцияны айтып кетейин, ошондуктан өзүң чечим чыгарып көрүп аласың го дейм да. Азыр негизи элге прозрачность, тунуктук жагат. Мисалы, баягы глянцевый, подготовленный телевизионный выпусктар баары тажап өткөн, всем хочется естественности. Мисалы, тунук кандай болсо өзү, кандай болсо ошондой, кандай болгондой көрүнгөн нерселер жагат да. Ошого дагы мисалы BTS деген группалар бар да. Алардын эң чоң фишкасы эмне болду? Алар дүйнөдө чыгып IPO'дон 10 миллиардга, 8 миллиард долларга сатылган первый в истории человечества K-pop группа болду да. Ал эмнеси менен алган? Ал бэкстейдждер менен алган. Ал единственная группа, которая сразу бэкстейдждерди көрсөтүп кетебиз деп. BTS'тин негизги аты корейче башкача болсо, кийин они сформулировали behind the scenes деп коет да. За сцена эмне болуп атканын көрсөтүп кеткен группа болуп калды. Алар ошол чыгармачылык кантип жаралатканын кадр аркасында болгон нерселерди да көрсөтүп кеткен нерсе болду. Ошондуктан неге кандай чечим келсек болот? Людям хочется больше интерактива, больше прозрачности. Бул кандай жаралган, ошол сонун нерсе кантип жаралганын да көргүсү келип атыптыр да. Ошондуктан сен эгер бул бир гипотеза эле, балким өзүң чечим. Болбосо азыр сиз айтып атсаңыз идея чыгып кетти, может популярныйраак бир киши болобу, может конкретно ошол задание берсе, экөөбүздүн ортобузда челлендж кылса деле кызык болот деп ойлойсузбу? Ооба, болот. Барып туруп бир Мирбек Атабековдон сурап көрөсүң. Кандай кылып жаздырып кетсең болот эми. Хайп кылыш керек болду да. Анча эч ким кылбаган челлендждерди кылыш керек окшойт. Прям элдер мен көрүп туруп эле обложканы көрүп туруп мен көрүш керек го, эмне кылган деген сыяктуу. Башкача бир баягы Самат деген биздин файтерыбыз неме алды, баягы чемпион болду. Единоборство боюнча. Самат байкеме башташайбы. Андай блогерлер, тиктокерлер жүрөт окшойт уже. Вызов таштап. Бирине вызов таштап. Эме кылып окшойм, анда опрос кылып көрүп, анан эшикте элдер дайыма челлендж берет же бир определенный гость берет кылып туруп. Постоянно ошону карманып кеткенге аракет кылсам деп. Ошондо качан баштайсың? Давай азыр сага бир сурооттор коюп кетели сразу анда. Бирсине башташ керек да. Ооба. Буюрса анда июлдун ортосуна чейин, 15-ине чейин. Бүгүн 6-сы экен. Бүгүн 6-сы. 9 күнүн ичинде. Выпуск чыгат. Канча мүнөттүк? 15-20-30га чейин. Бөлүп чыгарышыбыз мүмкүн, может 3 видео кылабыз. Челленджге жарышат, ошо эртең мен бүгүн барып ушунун баарын переваривать этип ойлонуп туруп бир чечим чыгарып, бир стилди бекитем. Может элден сурайм же бир коноктон вызов таштайм, ал кандай неме берет ошого жараша, бирок 10 күндүн ичинде буюрса биринчи выпускубуз видеого YouTubeга чыгабыз. Все, достор, уктук. Бүгүн июлдун 6-сы, июлдун 15-ине чейин биринчи чыгарылыш болуш керек, даяр болуш керек жана чыгыш керек деген чечимге келдик. Эркекче сөзү турасыңбы? Июлдун канчасында чейин? Июлдун 15-ине чейин. Эркекче? Сен уже бул жакта. Сөзүн алдык достор. Акыл Блэктен биринчи чыгарылыш YouTube'да 15-июлга чейин. Иншалла. Буюрса. Рахмат. Все, бисмилля деп баштайлы анда. Сизге да рахмат, Мамайке, калган вактыңызды бөлүп. Эгер жакшы чыгарылыш болсо, буюрса мы рассмотрим вопрос о партнерстве. Партнерстве келип бул чоң жаңы дережелерге, жаңы даражаларга мен түркчө сүйлөп жүрөк түркчөгө копкан, жаңы масштабтарга, жаңы уровеньге алып келген аракеттенебиз да, бирге буюрсачы. Жакшы. Рахмат. Сон мотивация алдыгыз, рахмат. Достор, мынакей ошо Нурлан байке менен да жолуктук. Менимче өтө пайдалуу болду. Көп нерселерди сүйлөшүп алдык. Ойго мындай такталбай аткан нерсенин баары пайрадакка келип, бир иретке келди. Буюрса эркекче сөз берип койгондон кийин 15-июлга чейин бака видео чыгарышыбыз керек. Ошо достор, анда кийинки видеодон көрүшкөнчө биз үйгө кеттик. Достор, Нурлан байке менен жолуккандан кийин Нурлан байкенин кеңеши боюнча челлендж форматка токтодук. Челленджди болсо өзүбүз эмес, башка бирөө элге көбүрөөк таанылган, атагы чыккан адамдардан челлендж алалы деп чечтик. Бүгүн болсо 7-8 адамга жазып көрөбүз, арасынан ким жооп берет, силер менен бирге көрөбүз. Достор, 7-8 адамга жаздык, арасынан бирөө мынакей жаңы жооп берди, сүйүнүп атабыз. Канча бул бирөө жооп берди. Эми башкалар деле бошобой калса керек деген жакшы ниет менен кабыл алып койдук, бирок жооп берген адам муну силер тааныйт болушуңар керек. Стендапер, юморист,
режим барана деген сөзү менен популярдуу болгон Мыкты шоу передачасынын алып баруучусу Мыктыбек Мукаев. Достор, Мыкты Мукаев буюрса жооп берди. Баарын түшүндүрүп бердик. Эртең ойлонуп туруп, эмне челлендж айтарын бизге берет. Буюрса 8:15ти күтөбүз. Достор, мынакей 8:15тен бир аз өттү. Азыр Мыктыбек Мукаев менен байланышып, бизге эмне челлендж берер сиздер менен биргеликте угабыз. Бисмилла. Өзүң көрүп калдың. Эч нерсе албайт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсың акой? Жакшы, өзүң кандайсың? Жасалык иштер. Ошо тиги. Жакшы эле болду. О, жакшы. Концерттер өтүп. Концертте. Жакшы да айылтыптыч бизде. Угулат. Эме сен мына челлендж бир нерсе баштаганда мына задание өрдөдүң. Ооба. Ошо челлендж күтүп атабыз. Эмне берет, эмнени берип салат. Өзгөчөрөөк нерсе берейин деп атам. Достор, кийинки видеодо буюрса Мыкты бизге өтө страшный челлендж берди. Муну Кыргызстанда эч ким кыла элек челлендж. Ошондуктан кийинки видеону сөзсүз көрүңүздөр. Челленджге керектүү нерсенин баарын алып, аны даярдап, челленджге баштаардын алдындагы бардык процессти көрө аласыңар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө каналга катталганды унутпаңыздар.